Бактамет аталышындагы дарынын айынан 20-дан ашык баланын буту аспай калды. Бул дары өзү чыгарган мамлекетте сатылбайт. Жарды өлкөлөргө коррупциялык схема менен экспорттолот. Мындай билдирүүнү өсүздөгү жылдын апрель айында Жогорку кеңештин депутаты Шерен Айтматова айтып чыккан эле. Ошол Бактаметтин айынан баламдын буту аспай калды дегендердин арасында Адиля Базарбекова да бар. Анын айтымында февраль айында 2 жаштагы баласы Адилеттин тамагы ооруп, дарыгерге кайрылганда Бактамет дарысын жазып берген. Укол алган күнү баласы сол бутун сүйрөп баса албай калган. Текшерүүлөрдүн жүрүшүндө Адилеттин сол буту оң бутуна караганда 3 сантиметрге ичкерип кеткени белгилүү болгон. Ал эми саламаттыкты сактоо министрлиги дарынын айланасындагы ызычуулар боюнча атайын комиссия түзгөн. Анын жыйынтыгын аталган министрликтеги медициналык жардам көрсөтүү сапаты жана дары саясаты бөлүмүнүн башчысы Талант Арстанкулов айтып берди. Комиссиянын жыйынтыгы ошол балдарга ошол уколду сайгандан кийин болгон баягы буту иштебей калып нейропатия деп коет медиктердин тилинде. Нейропатия, кичинекей балдарда нейропатия болгонунун себеби бир ушул Бактамет деп комиссия антип айтыштан алыс себеп. Комиссия текшерип изилдеп ошол медициналык карталарды, история болезни деп коет, ошо медициналык карталарды жана башка амбулатордук карталарды баардыгын текшерип изилдеп келгенде ал жерде ошондой нейропатия болгон балдардын арасынан Бактамет укол албаган, такыр башка укол алган дагы кичинекей ымыркайлар такталган. Мисалы айтып кетсек, цефазолин деген, диклофенак деген дарыларды алгандан кийин дагы ошондой нейропатия болгондору аныкталган. Андан да сырткары укол, ошол жан башына жасалган укол бир гана медициналык кызматкерлер тарабынан эмес, ошол эле туугандар, медициналык илими жок, медициналык тажрыйбасы, мындайча айтып кеткенде даже укугу жок адамдар жасаган да. Эмнеге Бактаметтен кийин көбүнчө мындай нейропатия болуп атат деген бир жообу биздин баягы комиссиянын курамынын ошол жогорку деңгээлдеги адистердин ою боюнча Бактамет ошол кезде эң көп мына ошол эле өпкө ооруларына, суу кетип калганда кичинекей балдарга эң көп сайылган дары, антибиотиктердин арасынан эң көп сайылган дары Бактамет болгон да. Албетте эң канчалык көп дары колдонсо, ошончолук ошол дарыдан көп болот да. Тиги ошондой нейропатия жана башка немелер татаалдап кеткен учурлар. Ошондой эле Талант Арстанкулов Бактамет дарысына муктаждык жок учурда да аны бейтаптарга сунуштап, фарм компаниялардан пайыз алып калууга ашынгандар да бар экенин айтат. Көпчүлүк учурларда Бактаметти сайганда, мисалы ага чейин кичинекей балдар башка дарыны алган, бир дарыны 2-3 дарыны алып жардам бербеген учурларда Бактамет сунушталган дагы бар. Андай учурлар дагы бар. Айрым учурларда ал текшерилгенде, айрым учурларда буну айтып кетиш керек, сөзсүз. Бактаметке чейин башка дарыларды колдоно турган учурларда дагы ага карабай туруп сразу эле Бактаметти сунуштаган да учурлар бар. Ошондуктан балким бул эми багы мен айтпасам силер деле билип атасыңар. Биздин тилекке каршы биздин медициналык кызматкерлердин баардыгы эле таза эмес. Биздин медициналык кызматкерлер деле ошол фарм компаниялардан мынау дарыларды саткыла, мынау дарыларды неметип бергиле, мынау дарыларды өткөзүп бергиле, сунуштап бергиле деген аябай көп сунуш неметет. Ошондуктан балким айрым учурларда ошол Бактаметти сайбай турган, колдонбой турган учурлар эмес болсо дагы сунушталып кеткен болушу мүмкүн да. Ал эми дары-дармектер менен камсыздоо медициналык техникалар департаментинин маалымат борборунун жетекчиси Замир Акаевдин айтымында ар бир дары каттоодон өтүп жатканда 2 этап менен текшерилет. Биринчи ошо регистрация, каттоо болуп аткан кезде бул дарынын образецтери алып келинет. Толук жанагындай технический документациянын баары алып келинет. Баягы формула боюнча анын чыгаруучу баягы способтору, анын методы определения качества деп коет. Ошол дарынын сапатын кантип билиш керек. Ошол баардык материалдын баары берилет да каттоо келгенде. Анын үстүнө ошол дарынын образецтери келет, жана активдүү жанагы заттар келет. Ошол баардыгы биздин лабораториядан сыноодон өтөт. Лабораторный испытание баары өтөт. Андан кийин мындай кандай десем, уже Кыргызстанда алып келип атканда, алып келгенде бул баягы немеден дагы өтөт, сертификация болот. Сертификация болгондо уже конкретно келген партиянын ошо образецтерин алат.
Анан атайын бир технологиясы, техникасы бар, ошо мисалы партиянын ар кайсы жеринен алынат да образецтер. Ошонун бардыгы бизден дагы ошо испытаниядан, лабораториядан өтүшөт. Ошондой эле ал жогорку кеңештин депутаты Шерин Айтматованын Бактамет өзү чыгарган мамлекетте сатылбайт, жарды өлкөлөргө коррупциялык схема менен экспорттолот дегенин четке какты. Дары бизге келерде 8 өлкөдө катталган. Анын баарын баягы коррупция деп айтканга туура эмес деп ойлойм. Каттоого алып келип атканда ушу дарынын эме атайын регистрационный досье дейт. Каттоо баягы досьелери. Ошонун ичинде пакет документ кошулат. Ошонун ичинде ошо Испанияда чыгарылат деген баягы расмий түрүндө берген регуляторный орган бар, ошо Испанияда өзүнүкү. Ошондой атайын өзүнүн инспекциялары, Минздравы бар ошол жакта. Ошолордун берилген кагаздары бар, оригиналдары. Ошолорду эме деп жазылып жүрөт, что Испанияга чыгарганга, Испаниядан именно чыгарганга жана таратканга ошо эме бар да, уруксат бар. Учурда Бактамет дарысы дарыканаларда сатылууда, бирок Бактаметти алып келүү иштери токтогон. Буга ишкананын бул дарыны Кыргыз Республикасына алып келбейбиз деген каты себеп болгон. Адистердин айтымында Бактамет дарысын боору жана бөйрөк ооругандарга колдонууга болбойт. Аны колдонуу учурунда ич өтүү, денени кычыштыруу, майда бүтүрлөр чыгуу, кусуу, алсыздануу, баш оорушу мүмкүн. Көбүнчө Бактаметти дем алуу, жыныс жана табарсык ооруларын дарылоодо колдонулат.